Мен жашаган Керемет Ысык Көл облусунун Жети-Кыз районуна караштуу Кабак айылында чогулуш болуп өттү. Бул чогулушта биздин айылдан чыккан Жумгалбек Аманбаев жөнүндө сөз болду. Деги бул инсан ким болгон? Учурунда Жумгалбек атабыз өз эмгек сапарын Тянь-Шань мал чарбачылыгында зоотехник болуп баштаган. Кийин Илимий изилдөө институтунун аспиранты, Ош облустук мамлекеттик асыл тукум станциясынын директору, Кыргызстан КПнын Ош облустук комитетинин айыл чарба бөлүм башчысынын орун басары, Алай райондук комитетинин биринчи катчысы, Ысык Көл облустук партиясынын биринчи катчысы, Кыргызстан агроэнергия институтунун директорунун орун басары, Кыргыз агро бизнес борборунун жетекчиси. 1993-жылдын декабрынан Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, Кыргызстан коммунисттик партиясынын вице-премьер-министри. 1991-жылдын август айынан баштап бул кызматты Кыргыз Республикасынын президенти аткара баштаган. Советтер Союзунун эң жогорку кызматы болгон Политбюрого Кыргызстандын атынан иштеген. Эмгек кызыл туу, ардак ордендери менен сыйланган. Учурунда замандаштары Жумгалбек Аманбаев деген атты жакшы таанып келишкен болсо, бүгүндүн коомчулугунда бул ысым барган сайын унутулуп келүүдө. Мына бүгүн бүтүндөй Кабак айылынын эли Жумгалбек Аманбаевга баатыр намын берүүнү сунушташты. Эл чогулуп, элдин кол тамгалары басылды. Жумгалбек Бексултанович Аманбаевдин Кыргыз Республикасында өтөгөн эмгеги эч убакта унутулбашы керек.